Ассаламу алейкум. Жумаңыздар мубарак болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Розанын ашканасында бүгүн сиздер менен чогуу заварной печеньесini жасайбыз. Каналыбызга каттала элек болсоңуздар катталып, комментарий бөлүмү ой пикир жана сунуштарыңыздар болсо жаза кетсеңиздер болот. Жана ошондой эле видеолорубузга лайк басууну да унутпаңыздар, достор. Анда эмесе биз мылдатып таттообузду баштайбыз. Алгач казанды отко коюп 125 грамм каймак май же маргаринди салабыз. Эки 100 грамм суу куябыз. Bir аш кашыктын учунда бир аз туз кошобуз. Жарым аш кашык кум шекер кошобуз. Аралаштырып, кайнатып алабыз. Кайнагандан кийин 200 грамм унду кошуп, дагы жакшылап аралаштырабыз. Ушинтип 4-5 минутта аралаштырып, бышырып алабыз. Окей, 4 минуттан кийин ушундай бир массага келип калат. Эми буну оттон алып, 15 минутта муздатып коебуз. Муздаган камырыбызга 3 жумуртканы бири-бирден кошобуз. Жана жакшылап аралаштырып, сиңирип алабыз. Бир жумуртканы кошкондон кийин сөзсүз ушундай аралаштырып, кааласаңыз миксер менен чалып, же болбосо ушундай такта кашыктар менен деле аралаштырып, сиңирип алсаңыз болот. Окей, өзүңүздөр көргөндөй ар бир жумуртканы өзүнчө кошуп жакшылап аралаштырабыз. Достор, ушундай бир массага келтирип алышыбыз керек. Эми даяр болгон камырыбызды атайын кондитердик мешокко же болбосо кашык менен деле пергамент салынган листке салып алабыз. Эгер кондитердик мешогуңуз жок болгон болсо,
Кааласаңыз пакетке салып, пакеттин учун жыртып туруп, аны менен салсаңыз да болот. Кааласаңыз ушундай кашык менен эле форма берип салып тизип алсаңыз болот. Баарын салып чыккандан кийин учтарыны ушинтип кашыкты сууга малып, бир катар тегиздеп алабыз дагы. 180 градуста 20 минутта тегерегинде бышырабыз. Мынакей заварнойлорубуз бышып чыкты. Эми ичине кремини толтуруп алабыз. Эгер ушундай аппаратыңыз болсо, ушул аппарат менен эле толтуруп алсаңыз сонун болот. Эгер аппаратыңыз жок болгон болсо, анда кам санабаңыз, бычак менен кесип туруп, ичине кашык менен эле кремни толтуруп алабыз. Крем болсо, кадимки эле үй шартында даярдалган крем. Кремдин рецепти менин Rosa's Kitchen Instagram баракчамда бар, ошол жактан тапсаңыздар болот. Эгер сиз кааласаңыз, башка өзүңүзгө жаккан кремди деле ичине толтуруп алсаңыз болот. Мынакей аппаратсыз деле ичине бычак менен кесип туруп, ичине кашык менен кремди толтуруп алсаңыздар болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ичи боп-бош, аябагандай сонун заварной болду. Баарынын ичине кремини толтуруп алгандан кийин сервис кылуучу идишке таттуубузду тизип чыгабыз. Эң үстүнө болсо 50 грамм ысытылган сливкиге 50-60 грамм тегерегинде кара же сүттүү шоколадты кошуп, жакшылап эритип алабыз дагы. Заварной печеньебиздин үстүнө ушундай бир катар кылып, баарына келе тургандай кылып сээп куюп чыгабыз. Эгер сиз шоколадты сүйбөсөңүз, анда жөнөкөй эле кылып шоколадты кошпой эле өзүндө эле жасасаңыз болот. Биздин үй бүлөбүз шоколадты жакшы көргөндүктөн мен жарым бир бөлүгүнү шоколад менен, бир бөлүгүнү жөнөкөй жасадым. Сиз да жасап көрүп, үй бүлөңүздү кубантыңыз демекчимин. Кийинки видеолордо жолугушканга чейин Аллахка аманат болуңуздар.